каарман грим жасоочу бөлмөгө жетти. Конокту күтүп алганга дайын болобуз. Запись башталды. Билмаек көрсөтүүсүнө кош келиңиздер, урматтуу студенттер. Бир нече көз ирмемдерден соң сиздердин бардык сурооңуздарга жооп бере турган адам алдыңыздарга чыгат. Адегенде көрсөтүүнүн башкы каарманы эрежеге ылайык менин суроолорума жооп бериши керек. Студияда сизди эмне күтүп турганын билесизби? Белгисиз. Эмне үчүн бул көрсөтүүгө катышууга макулдук бердиңиз? Көп эле учурда көп көрсөтүүлөргө келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт, башка болбойт. Анан кандай суроолор болсо бүгүн жооп берүүгө даярмын деп келип отурам. Аудиториянын бардык суроолоруна ачык айкын жооп берүүгө даярсызбы? Даяр. Ал эми азыр көңүл буруңуз, көрсөтүүнүн негизги эрежелери менен тааныштырам. Сиз аудиториянын бир суроосуна гана жооп берүүдөн баш тарта аласыз, калган суроолордун бардыгына жооп берүүгө милдеттүүсүз. Эгер бул шарттар сизге ылайык келбесе, көрсөтүүгө катышуудан баш тартсаңыз болот. Анда сиз ачык баарлашууга даярсызбы? Даяр. Бүгүнкү көрсөтүүнүн коногу белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров. Алгач сизге кириш сөз берсек, өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип кетсеңиз, убакыт кетти. Менимче мен жөнүндө мен өзүм билбеген нерселердин бүт баарын азыр жаштар билет, активдүү. Интернетте ачсаңыздар, бардык жакта болбогонду болтурган, дебегенди дедирген, ошолордун бүт баарында маалымат сиздерде бар. Ошондуктан бүгүн кандай суроолорду берсеңиздер, мен жооп берүүгө даярмын. Анда эмесе Адахан Кимсабаевич, аудиториянын суроолоруна жооп бере турган учур келди. Саламатсызбы агай? Менин атым Асылбек, Манас университетинен келдим. Мына ушул сиз ата катары айтсаңыз, атанын уулуна болгон чыныгы жоопкерчилиги, аталык мамилеси, деги эле ата эне анын балдарга болгон мамилеси, мээрими кандай түшүнөсүз? Абдан жакшы суроо. Биринчиден, атанын мээри бул энеден айырмаланып сыртында билинбейт. Атанын көзүндө дайым каар болуу керек, жүрөгүндө мээри болуу керек. Бул менин атамдын айткан сөзү. Ошондуктан балаңды канчалык сүйсөң, ал ичиңде болуш керек, сырттан көрүнбөш керек да. Балага болгон атанын мамилеси кандай болуу керек? Кичине кезиңден ким болгуң келет десе, мен чоңойгондо атам болгум келет деп айтат элем. Атам билгенди билсем дейт элем. Биз ал даражага жете алдыкпы, жете албадыкпы, аны баалай турган мүмкүн апам, анан тууган уруктар бааласа керек, эли журт бааласа керек. Кыргызстанда сиз туу туткан тарыхтагы кыргыз. Туу туткан жалгыз кишини айтса болбойт. Кандайдыр бир мындай бир жыйналма образ болушу мүмкүн. Ар дайым айтам, чечкиндүүлүгү жагынан Жусуп Абдрахманов, ишмердүүлүгү жагынан Султан Ибраимович сыяктуу, ушунчалык сөзмөр чечендик мындай бир абдан сабаттуулугу жагынан Исхак Разакович, келбети Бекмамат Осмоновдай болсо, тазалыгы эч кимди капа кылбаган Абсамат Масаличтей болсо, анан абдан бардык ишти кылдат, ар бир айткан сөзүн жазып жүргөндүгү жагынан Турдак Нусубаличтей болсо деп. Менин суроом экономика багында болмокчу. Экономика системасы менен экономика илиминин айырмасын кандай түшүнөсүз? Бүгүнкү экономика илимдеринин докторлугун жактап аткандарга караганда, ошол тоо ташта мал чарбасы менен алек болуп жүргөндөр көбүрөөк экономиканы түшүнөт. Талаа түздө баягы жашылча жемиштер менен алек болуп жүргөндөр, же болбосо карапайым калк Ош базарындагы, Дордой базарындагы алар экономиканын бүгүнкү экономика илимдеринин докторлоруна караганда көбүрөөк түшүнөт. Мына бүгүн эле сөз болуп атат. Экономика министрлиги кезинде товарды Кытайдан көбүрөөк алгыла, Евразиялык биримдикке киргенден кийин кымбатыраак сатасыңар деп бизди алдап коюп, же товарыбыз өтпөйт, же болбосо баягы жүгүртүүдөгү жүргөн акчабыз жок деп. Мына ошондо Кыргызстанда экономиканы түшүнгөн инсандар, экономика менен саясатты түшүнгөндөр саясат менен, мал чарбасын түшүнгөндөр мал чарбасы менен алек болсо, ар ким өзүнүн ордунда болсо жакшы болот эле. Тилекке каршы
сиз суроо берип аткан негизи да ушундай болсо керек. Система менен реалдуу экономиканы түшүнбөгөн кишилер келип калганда тилекке каршы кыргыз экономикасы, ортодон кыргыз экономикасы пайда болот. Мен ушундай түшүнөм. Сизге мындай суроо, сиз коомчулукта эл арасында мыкты саясатчы катары эмес, паразит катарда тааныйт экен да? Ким катары? Паразит катарычы. Ошол нерсе менен бир аз бөлүшүп кетсеңиз. Мен эч качан рахмат, ал өнөр менде жок. Бирок менде жок нерсени мага жабыштырып жүргөндөр көп эле. Бүгүн ар ким өзүнүн жумушу менен алек болсун деп аткандай, бизде мен эч кимди туурап көрө элекмин ушу мезгилге чейин. Билбейт экенмин ал жагын. Сиз үчүн саясатта чыныгы достук барбы? Мен мындан бир 20 жыл башта бир интервью берген экенмин гезитте. Досторуңуз ким деп, мен досторум жок деп айткам. Ошондо чогуу аралашып жүргөн азаматтар келип мага капалыгын айткан. Жалган сезим деп, баягы эле жалган сезим. Анда биз кимбиз деп. Сиздер пикирлешсиздер. Себеп дос деген бул абдан кыйык, абдан бир керемет. Досуңдун бир бөйлөгүн алып атса, бир бөйлөгүңдү бергенге даяр болсоң, досуңдун бир көзү оорукчан болуп турса, бир көзүңдү бергенге даяр болсоң, мына ошондо гана дос деп айтса болот. Анан баягы табакташ достор, кызматташ достор, башка достор болот. Мен аларды дос деп айтуудан бир аз бул дос деген сөзгө өтө бир этияттык менен мамиле кылган болор. Сиз Манас эпосунан бир эки сап бир аз үзүндү айтып бере аласызбы? Мен бир макала жаздым эле. Манас деп кыйкыра берет, өмүрүндө колунда ушул Манасты кармап көрбөгөндөр депчи. Бүгүн жана өткөндө сүйлөп атканда канчоролор көп десем, канчоро деген ким дейт да. Семетейди эмне үчүн Үмөтөй ушундай бир сайып кетти эле, эмне максатта ушундай болду эле десең, Үмөтөйүн ким дейт. Сүйлөгөндө жөн эле ушул бүт кыргыздын тарыхын билген сыяктуу болот. Ошондуктан мен 4 сабын эмес, бала кезден мектепте биз аябай көп эле сабын окуганбыз. Жана айтпадымбы, ар бир киши өзүнүн иши менен алек болсун да. Манасчылар манас айтсын, жазуучулар жазсын, саясатчылар саясат менен, экономисттер экономика менен алек болсун. Ошо мен кантип Рыспайдай болуп айтып бере алам мен Манасты. Уят болом го дейм. Бир эки сап эле өзүндү билгениңиз болсо, бир эки сап болсо да өзүндү айтып бере аласызбы? Манас болгону, Манасатка конгону деп эле баштайт го. Туурабы? Айым менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй деп эле башталып кете берет. Манастын аябай көп жерлери бар. Кеп ошонун ичиндеги маани маңызын туура түшүнүү. Сиз акыркы учурларда, акыркы айларда сиз Түркия мамлекетинде иштеп жүрөсүз. Жана ошол мамлекетте болуп, бул кыргыз жерине, туулган жердин топурагы алтын демекчи, кыргыз жерине сагындыңызбы? Же ошол эле учурда бул кыргыз элине кыйын учурда сиз ишиңизден капа болдуңузбу? Кайгыруу болду, кайгыруу сезимдериңиз? Биринчиден иштеп келдим. Мен өткөндө маалымат жыйынын өткөрүп айттым, мен иштеп келдим, Кудайга шүгүр. Алдым аябай чоң максаттарды койдум эле, жараткандын колдоосу менен алардын баары ишке ашты. Мына биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өтүшү, экинчиден кыргыз мамлекети, кыргыз эли дүйнөлүк көчмөн маданиятынын борбору деп таанылышы, буюрса 11-сентябрда Астана шаарында кол коюлат. Үчүнчүсү, биздин көзүбүздүн жашындай болгон Ысык көлүбүздө, касиеттүү көлүбүздүн жээгинде дүйнөлүк көчмөн музей ачылат. Кудай буюрса 16-жылы. Бардык иштер аткарылды. Экинчиден сөзсүз түрдө туулган жерди сагынуу деген башка сезим. Мен студент кезимде ыр жазганмын да, мен ыр жазам, көпчүлүк учурда ырлар менен билдирем өзүмдүн пикиримди. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган суунун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым. Мына ушунун ичинде баары бар. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын уже 4-чү президент башкарып жатат. Ошол президенттерди сиз бир кыскача кемчиликтерин жана артыкчылыктарын айтып бере аласызбы? Мен ар бир киши кезинде турганда да, кызматта туруп, күчүндө күркүрөп турганда кемчилигин айтыш керек да. А кеткенден кийин ал баатырдык эмес. Ошондуктан мен кеткен, маанилүү, бирок эми аларды айтып эле турам, аудитория туура келеби, туура келбейби билбейм. Биринчиси, аялыңды элиңден жакшы көрбө деген жакшы сабак берип кетти, рахмат дейбиз. Мүмкүн абдан жакшы, керемет окумуштуу, маселе жок, эч кандай шек келтиргим келбейт. Экинчиси, өз балаңды өз журтуңдан бийик койбо деген жакшы сабак берип кетти.
Анан ага дагы рахмат айтышыбыз керек. Кандай мааниде өзүңүздөр түшүнүп турасыздар. Үчүнчүсүн мен эми ал кишини бүткүл кыргыз эл тарабынан шайланды деп айта албайм. Өзүн өзү жарыялаган киши деп эле айтып келгенмин. Кезинде айттым, азыр эми шек келтиргим келбейт. Кыргыздын бир азамат кыздарынан өмүрү узун болсун, Кудай берекесин берсин. Төртүнчүсүнө бааны дагы бир мүмкүнчүлүктөр бар, убакыт бар. Көрө жатарбыз, анан жалгыз эл эмес, тарыхта берет. Президенттик башкаруу системасы керек деп жактап жүрөсүз. Эгер сиз 2017-жылы шайлоо өтөт, эгер катышсаңыз же болбосо негизи эле президент болсоңуз, негизги мамлекетти өзгөртүүдөгү негизги кадамдарыңыз кайсы болот? Негизги кадам тартип. Биз абдан чейинден чыгып кеттик. Жол эрежесин кармаган тартибибиз жок. Окууда тартип жок, мына сиздер билесиздер азыр. Өзүңүздөр беш колдой билесиздер. Анан бир аз ыйманга кайтышыбыз керек. Мыйзам деп кыйкырып атабыз, бирок көкүрөгүңдө ыйманың болбосо ал мыйзам иштебейт. Ошондуктан бир кыргыздын каадалуу касиеттерине кайткан болсок, келечегибиз абдан кенен. Ошол сиздердин колуңуздарда. Сиздердин колуңуздарда деп коюп, бирок эч ким силерди депутат бол дебейт, министр бол дебейт. Ушундай эле алдап салдап эле эптеп жүрүп атабыз да. Жаштарга орун бергиле дейт да. Шайлоодо болобу, башкада. Жаштар мына өзүңүздөрдүн айылыңыздарга барыңыздарчы. Аябай акылдуу жаштар болсоңуздар да, сиздер менен эсептешпейт да айылдагылар, эч ким эмессиздер. Колуңуздарда тыйым болсо, астыңыздарда минип жүргөн атыңыздар болсо, сиздерге саламды да башкача берет. Сиздер менен башкача мамиле кылат. Ошондой жалган дүйнөнүн сезимдеринен арылып, түбөлүктүү баалуулуктарга барганыбыздан өсөбүз. Ага чейинкиси бүт баары агып аткан курулай сөз. Ар бир үй бүлө өзүнүн тынчтыгы, өзүнүн өз кесибин мыкты билсе, ошондо Кыргызстан өнүгө алат деп билем да. Ошондо сиздин үй бүлөңүз Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай салым кошуп атат? Менин үй бүлөмбү? Биринчиден келинчегим, балдарым менен үйдө ар дайым. Эненин, аял кишинин эң чоң кесиби бул эне. Эненин эң чоң бактысы ар дайым балдардын жанында болуу, балдардын ден соолугу. Анан келечекте кошо турган салымдары алды да. Себеп менин чоң уулум быйыл бүтүрүүчү университетте, ортончусу 3-курста, эң кичүүсү быйыл 1-класска барат. Ошондуктан алардын Кудай буйрса кошо турган салымдары алды да. Азыркы учурда президентибиз мектеп окуучулары үчүн хиджаб кийген эже сиңдилерибиздин окууга алууга мындай катуу көзөмөл салып атат да. Сиздин күчтүү лидер катары жана динди жашап аткан бир адам катары сиз бул жапа чеккен, окуу тебеленген сиңдилерибиз, эжелер үчүн кандай кадамдарды жасадыңыз жана жасайсыз? Улут болсом тилим менен улутмун, улуу болсом тилим менен улуумун деген. Ошол сыяктуу ар бир улуттун өзүнүн керемет касиеттери бар. Ар бир улуттун өзүнүн кийимдери бар. Өзүнө таандык болгон кийимдери бар. Шариатта дагы ар бир жердин ыңгайына жараша кийинүү керек, ыңгайына жараша жашоо керек деп биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын калтырып кеткен осияттары бар. Биздин Курманжандык энебиз мусулманчылыкты, ошо кыргыз аялына касиетін таандык болгон касиеттерин сактаган энебиз өзүнүн балдарын эч качан daarатсыз барып daarат алып келбей эмизген эмес. Билесизби ушуну тарыхта? Ар дайым балдарын эмизердин алдында туруп барып daarат алып келип, тазаланып, аруланып келип, анан эне сүтүн берген. Бирок Курманжандатка энебиз өзүнүн кыргызга таандык болгон элечеги менен тарыхта калды да. Бүт бардык жагы улутка таандык. Мына сиздин кийип турган кийимиңиз деле бизге абдан жакын, жакшы, ушундай кийинүү керек. Маселе жок андан. Анан баягы жылтыратып эле көзүн көрсөтүп алуу дегенге мен чын айтайын, заманга шайкеш келишибиз керек. Заманга бап болушубуз керек. Бир учурларда Ташиев менен кошул деп аксакалдар ортого түштү, дагы кошулбай койдуңуз эле. Ал эми азыр Салымбеков менен кошулуп отурасыз. Жолуңуз байсалдуу болсун. Эми кошулуунун 3 себебин айтып бере аласызбы? Кыргызстандын бүтүндүгү, мамлекеттин коопсуздугун каттоо, элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу. Ошону Ташиев менен кылганга мүмкүнчүлүк жок беле? Эми сиз билесиз да, өзүңүздүн тандаган жолдош досторуңуз бар да. Эмне үчүн дос болуп жүрөсүз алар менен? Кызыкчылыгыңыздарды ал келген үчүн. Демек, сиздин Ташиев менен көз карашыңыз эки башка болчу, ошондойбу? Көз караш эки башка эмес, эмне үчүн бирикпейсиңер деп аксакалдар бир эле ал жигит менен эмес, көбү менен айтат ушундай: биригишиңер керек, биригишиңер керек. Кудай буйрса баары бир күч биримдикте.
бизди чачыратып, ажыратып, быркыратып, тыркыратып аткандар, баягы шайтандын уюгу болгон ошол массалык маалымат каражаттары, ушак ташыгандар, башка бир азаматтар. Эртең бирсү күнү баарына Алладан инсап тилейбиз. Инсапка келгенде буюрса баарыбыз бир билек, бир тилек болобуз, Кудай буюрса. Сиз майык кызматкерлерине пара бердиңиз беле? Жок, мен берсем бердим деп айтам, ачуу да болсо айтам, бирок эмнегедир терезени түшүргөндөн кийин кечиресиз, бир аз каттуураак келе атасыз, жайыраак барасызбы дейт, рахмат айтам, кете берем. Мен ошол майык кызматкерлеринин дагы ушунчалык маданияттуулугу үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздин жашоодо деги эле саясатта мындай көп жылдык тажрыйбаңыз бар да, жана ошол көп жылдык тажрыйбаны бир гана сүйлөө менен бизге жеткизип бере аласызбы? Жараткан мейли берби байлыгыңды. Көтөрөм бу жарганда жардылыкты. Суранам көз жумулуп өткүчөктү, суранам таза сакта ыйманымды. Мына ушул барды өтөт. Баары кетет да. Менип жүргөн машинаңда калат, күркүрөп жанакы досторго мактанып куруп койгон үйүңдө калат, ээлеп турган кызматыңда калат. Аркы дүйнөгө кеткенде атаң ушул жакшы киши эле деген бир ыйман болсо, аркы дүйнөгө биздин алып кетерибиз тек гана ыйман. Түрктөрдө бир жакшы макал бар. Сөз күмүш, угуу алтын деген. Ушул макалды кандай түшүнөсүз? Ал кыргыздын макалы менен түшүндүрсө болот. Сөздү укканга айт дегендей да. Селфи деген нерсе бар, жаштар абдан жакшы көргөн технологиянын заманында дегендей. Дал ушул селфини өзүңүздүн чентек телефонуңуз менен жасап көрдүңүзбү, тартып көрдүңүзбү? Жок. Анда балким азыр биринчи опытыңызды кылып, биринчи селфиңизди өзүңүз тартып көрөсүз биз менен. Мен мо эфирге келатканда тартип бар да. Себеп мен өзүм ушул студиядан баштагам. Бул эмес, эски студиядан. Ошо кыргыз телевидениясынан. Биз ал жакта режиссер бар, алып баруучу бар, могул жерде операторлор бар. Сыйлашыбыз керек да. Телефонубузду мүмкүн болушунча алыста таштап келишибиз керек. Өчүрүп коюшубуз керек, болбосо таштап коюшубуз керек. Адатта мен бир жерге барганда телефонду дайым таштап келем. Тоскоолдук кылбасын да, ошондуктан селфи жасай албайм сизге азыр. Биздин телефон бар да. Биздин телефон менен жасап көрбөйсүзбү? Үйрөтөсүзбү? Себеби деген азыркы мисалы үчүн Жириновский дегил, Медведев дегендерди көрүп атасыз, 9-майда солдаттар менен селфи кылып, лифтте өзүн селфи кылып, эмнегедир политиктердин, саясатчылардын арасында бул модага кирип баратабы деген ой пайда болду. Моданын артынан жүрбөңүз эч качан. Өзүңүз менен өзүңүз болуңуз. Ал кишилер кээде саясатчылар кээде маймыл болгонго мажбур кылат да, элчи. Мындай болуп бер, андай болуп бер, сүрөткө түшүп бер, мени менен кошо дегенде ал мындай бир арзан бир эмне да, өтө арзан. Аларды сүйүп кеткенден селфи жасабайт. Убактылуу бир керек болгондуктан да ошого мен сиздер менен жүрөгүмдө селфи кылып коеюн. Ар бириңиздер жүрөгүмдө калсын. 3 сизди алдыга сүйрөгөн жакшы сапатыңызды, ошол эле убакта 3 сизди артка тартып койгон жаман сапаттарыңызды, кемчиликтериңиз. Жанакы алдына сүрөгөн 3 сапат дейт, аны билбейм. Мен жакшы сапатымды сиздер айтсыңыздар, эл журт айтсын. Жаман сапаттарым өзүмө белгилүү. Биринчиден, көбүнөн эле сурасаң ишенчээктик. Мою эле ушундай ишенчээк, мындай эле туруп берет да, жаңы туулган бөбөктөй болуп элечи. Ошол кемчилигим бар, бирок көбүн кайталагым келбейт. Мен кишиге өзүмө мамиле кылгандай мамиле кылам, ошого сөйөнүп алам да. Бир кишиге ишенсем, биротоло берилип ишенип алам. Акырында качан желкесин алып кеткенин билбейсиң, кулап түшкөндө гана байкап калам. Экинчи сапатым ошол так жүргөндү жакшы көрөм. Так секундуна так жүргөндү жакшы көрөм. Бул менин кемчилигим. Себеп тойго, анча-мынча иш-чараларга чакырганда жалгыз өзүм барып алам да жүрө берем. 1 саат, 2 саат, тойдун ээси да жок болот. Абдан жаман сапатым ушул жаман сапат. Анан капа болом анан ушундайда. Анан бирөөгө убада берип алсаң, ошол аткарылганча ысытмаң чыгып, тамак өтпөй, абдан жүдөп кетесиң да, ушу көздөрүң басылып эле жаман болуп, ошол сапаттары мага жакпайт, чын айтайын. Мындай бир көп кишидей эле болуп, көп нерсе көз жумуп, бака-шака шар болуп жашагым келет. Өзүмдү өзүм оңдой албай атам ушул жагынан. Абдан кызыктуу баарлашуу болду. Менимче мындан дагы кызыктуу суроолор тыныгуудан кийин берилет деген ойдомун. Урматтуу катышуучулар, азыр биринчи тыныгууну жарыялайм. Убакыттан пайдаланып, сиздер көрсөтүүнүн каарманы менен селфи кылып, сүрөткө түшүп, кол тамга алсаңыздар болот.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Дилмаек телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Көрсөтүүдө мейманда белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров. Анда кайрадан биз суроолорго өтсөк. Азыр коомчулукта сөз болуп жатат. Салымбеков менен бирикти деген. Жана ошондой эле Мадумаров оратор, Салымбеков капчык деген сөз болуп атат. Сиз убагында өзүңүздүн сөзүңүз бар. Ток бала ач бала менен ойнобойт. Сөзүңүзгө каршы чыккан жоксузбу деген. Мен каршы чыккан жокмун, себеп сөз байлыгы капчыкка караганда байыраак экендиги бүгүн тастыкталып отурат. Биз билебиз, бардыгы сиз ушул эл үчүн сүйлөгөн, ар дайым элдин кызматында болгон бир урматтуу саясатчысыз да. Мен да ошентип ойлойм, бирок аны таразаласын, эл таразаласын. Кээде ушул сөзгө чечендигиңиздин азабын тартып калбайсызбы? Өз туура суроо, өз убагында айтылбаган чындык жалганга караганда көбүрөөк зыян келтирет дейт. Чындыкты өз кезинде айткандан эч качан коркпош керек. Жабыр тартасың, бирок убактылуу жабыр тартасың, кезеги келгенде баары бир баягы чындык чыркырап чыгып келген кезде ушул айтпады беле дейт да. Бирок тилекке каршы бизде ушул айтпады беле деп айтпайт. Мына биз 5 жыл башта чыркырап, бул жерден бир суроо бербедиби, жанагы президенттик шайлоо, президенттик башкарууга ыктайсыз деп. Мына 5 жыл биз чыркырап айттык, бирок бүгүн экинин бири айтып атат. Ар бир үйдүн атасы болуу керек экен, президент башкарыш керек экен, 120 президенттин кажети жок экен. А эмне үчүн 5 жыл башта Мадумаров айтса, гезиттей соктуңар, теледей соктуңар, көчөдөй соктуңар. Мен ошонун баарын көтөрүп келдим да желкем менен. Кыйынчылык тарттым, туура. Бүгүнкү айтып аткан сөздөрүмдү дагы 5 жылдан кийин сиз туура айткан экенсиз деп кайра айтасыздар, бирок 5 жылдын ичинде мен канчалык ден соолугумду, канчалык өмүрүмдү жеп атасыздар, ага баа жетпейт. Ошол азыркы айтып атпайсызбы, мен эң жаман көргөн мүнөзүм так болуу дейсиз. Той тамашага барганда так жетип калам дейсиз. Ошол мүнөзүңүз кимден калган? Менимче атамдан. Ушул кезге чейин айтат, айлыгы барса максакалдар жыйналып алып айтат. Атаң ушундай кылчу эле дейт, саат 2-де жыйналабыз десе 2-ге 5 мүнөт калганда келип турчу дейт. Анан ошол бир аз кечигип калган кишинин анын даражасына башкасына карабай, абдан каттуу сөзүн айтып алып, басып алып кетип калчу дейт да. Киши эмесин дегенге чейин. Ошондуктан бул өтө оор, айрыкча биздин элибизде так болуу өтө кыйын маселе да. Сен мындай бир ак карга болуп каласың да. Саламатсызбы? Мен Ататүрк Ала Тоо университетинен, атым Адинай. Менин суроом төмөндөгүдөй, сиздин ошо Акаев менен Бакиевди ошо сый урматы менен алып келем деген сөзүңүз бар болчу. Жигит бир сүйлөйт дейт го, сиз качан алып келе аласыз? Алып келесиз? Каны качкан элдин куну качат дейт. Түшүнүп атасызбы? Күрөшсө менчелик күрөшөр ал кишилер менен. Сындаса менчелик сындар. Азыркы сындап аткандар ошо мезгилде мени менен күрөшкөн, аларды коргоп. Мен аларды алып келишибиз керек дегенде, негизи биздин касиеттүү калкыбыздын куну качпасын дейм да. Келсин да, катачылык бизден кетти. Биз абдан туура эмес кылдык. Биз элдин каргышына калдык. Колуңуздардан келсе, Айкөл Манастын урпактары катарында кечирип коюңуздар деп чөгөлөсө, кайрадан эле биздин кыргыз элибиз көзүнө жаш алып, айланайын коем ушундай болду, канчалык деген менен журт башкарган деп эле кайрадан сыйлап кечирип коет да. Ошондой десең, кээде азыркы учурда аларды берген интервьюларын окуп алып, киши болуптур дейсиң да, дале болсо киши болуптур. Дале болсо бир акылына келбептир. Дале болсо ким мыкты аялымдан өткөн байк жок. Бирөөсү айтат, балам аябай акылдуу болчу, акылны аны түшүнбөй койду. Эгер ошондой ой пикир менен болгон болсо, өз шоруңар өзүңөрдө калган жериңерде калып кеткиле дейсиң да. Бирок баягы кыргыз касиети элибизге таандык болгон каны качкан менен кунубуз качпасын деп Кудайдан тилейм мен. Мен билгенче, сиз Россиядан бүтүп келгенсиз университетте. Ошол студенттик кезиңизден бир элес айтып бере аласызбы? Студенттик кездеги биздин элестер, менимче, Советтер Союзунун мезгилинде студенттердики бирдей. Мен ошол 2-курстан баштап жогорулатылган стипендия алдым. Ал кезде кыргыз мектепти бүтөсүн, орус мектепти бүтөсүн биздин университетте, биздин факультетке, ал мамлекет тарыхы факультети, орус тилинен сочинение жазасың, дилмаек жазасың. Ошол мен бир күндө орус мектепте окубай, кыргыз айылында, кыргыз мектепти бүтүрүп,
ошол Дилмаектен 5 алганымы ошол кезге чейин эсимде. Анан Елена Петровна Ратнер деген немец аял киши болчу, англис тилинен сабак берген. Ошол киши бизди аябай мындай бир артта калган экенсиңер англис тили боюнча деп жүрүп, 1,5 жылдан кийин атама ыраазычылык катын жиберген кез эсимден кетпейт. Мен каникулга келсем, атам ушул ыраазычылык кат келди балам деп, өзү мугалим болгон, түшүнөт да ал деген не деген эмгек керек болгон. Балам ыраазымын деген сөз эсимден кетпейт. Мен ушу атамдын балам мен сага ыраазымын деген сөзү үчүн килограммдап маңдай теримди төккөнгө даярдым да. Атаңыздан бир жакшы нерсе үйрөнгөн экенсиз. Учурунда жаш кезиңизде трактор айдап жүргөндө жанына сизди алып келген учурда оң жактагы күрүч менен сол жактагы күрүчтү айырмалап берчи дегенде ошондо жообун билбегенде атаңыз сизге ийилгенин айткан. Адашпасам, ийилгенин айткан. Анан кайсыл бир учурда, кайсыл бир даражага келсең, ийилип жүргөнүн айткан. Эми ушул нерсени бардыгын биз көрүп билип туруп, 3 нерсени дагы атаңыздан үйрөнүп келген нерсе, анан сиз ошол менен сыймыктанып келген нерсеңизди айтып койсоңуз. Мен атамдан көп нерсени үйрөндүм. Мен айтып атпаймынбы? Мен атам ата эле болбой, мага атам кеңешчи болчу, досум болчу. Баягы досуң ким дегенде айтып атам, кеңешчим болчу да. 7 миллиард калк болсо, ошонун ичинде мусулман кылып жаралганың үчүн бактың. Ошол мусулмандардын ичинен кыргыз болуп жаралганың бактың. Кыргыз болуп жаралып, адал менен арамды, ак менен караны, кара ниет менен ак ниеттиктин ортосунда ажырымды үйрөтүп койгон үчүн чексиз ыраазымын мен. Жалын бий, Кара Жорго, ошол бийлердин кыймылдарын көргөзсөңүз, биз балким студиядагы бул студенттер менен бир флешмоб жасап көрөбүз, эгер мүмкүн болсо. Кимчик сойсо да кассап сойсун дегендей, Кара Жоргонун да кыргыз бийин да Султан Садыралиев сыяктуу бийлегенди үйрөнүп калганымда мен көрсөтүп берейин. Азыр жөн эле коелу. Адахан мырза. Адахан Гелсенбаевич, өзүңүз мына биз жакшы билгенден кыргыз үчүн жан дилиңизди берип, жүрөгүңүздү чаба турган адамсыз. Кыргыз бийлери дагы акыркы мезгилде мына кыргыздын кыргыз экенин көрсөтүп, төбөбүздү көккө жеткирген чоң кыймыл болду. Азыр ушул студенттердин суроосун четке какпай туруп, ырда да айтылып атпайбы? Четте карап турбай, кимин кыргыз болсоң бийлеп койгун деп. Балким кичинекей бир үзүндүсүн көрсөтүп, бардыгын үндөп кетесиз. Айтпадымбы, саясатчыларды маймыл кылгыңар келет да, жагыныш үчүнчү. Мен ошо жагынбасам деле ачып эле айтайын. Дагы бир жолу айтам мен. Ар бир нерсени адис жасаган жакшы. Рахмат, жана эсиңизге сала кетели, сиз залдан берилген суроолордун же болбосо тапшырмалардын арасынан бирөөнөн гана баш тартууга укугуңуз бар эле, ал укугуңуз ушуну менен жок. Мындан кийинкилердин бардыгына сөзсүз түрдө жооп берип аткарганга милдеттүүсүз. Пайгамбарыбыз канча жашаган жана ошо тукумун ким уланткан? Пайгамбарыбыздын бизге жеткен маалыматтары боюнча 63 жыл жашаган. 63 жыл жашаган, тукумдары, эми түздөн түз тукумдары деп айтсак кандай болот билбейм. Фатима деген кызынан калган. Асан Үсөн деген эгис неберелеринен калган. Көз жумуп баратканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураган: аркы дүйнөдөгү бейиштин жытын элестеткен бирдеме барбы бул дүйнөдө дегенде, көз жумуп баратканда ошол неберелерин жыттап аткан мезгилде бейиштин жытынын бир белгилери баланын жыты деп айткан. Коомго журналисттин пайдасы көбүрөөк тиеби же саясатчынынбы? Рахмат. Жана эмне үчүн? Эгер экөө тең туура өзүнүн ыкмаларын, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланса, экөөнүк тең бирдей. Мен эч качан айта албайм, бүгүн мээге операция жасап аткан академик айылда жылкы багып атканга караганда көбүрөөк пайдасы тиет деп. Жок. Адам баласынын эмгеги баары бирдей. Бирок кайсы багытта жумшайт. Журналист эгер теңирден тескери эртеден кечке чейин ушактын аркасынан акча табуунун жолу менен жүрсө, анын баарынан жогу жакшы. Саясатчы эгер жеке өзүнүн керт башынын кызыкчылыгы үчүн чуркап жүргөн болсо, андай саясатчынын баарынан жогу жакшы. Кеп кесипте эмес, кеп инсандык касиетинде.
мындай суроо. Эгер сиз менин ордумда болсоңуз, өзүңүзгө кандай суроо бермек элеңиз? Мен ушундай суроо бермекмин, сиз саясатчы катарында жабыр тартып калышыңызды билип туруп ошол кадамды таштайсызбы? Ошол суроого жооп бере аласызбы? Жооп бергенге аракет кылайын. Себеп жабыр тартсаң тарт. Мейли, жабыр тарт. Айтып атпаймынбы? Мага көп кишилер келип кезинде айтчу да, абайла, этият бол, абайла, акырын сүйлө дегенде, акыры бирөө жарым айтыш керек, айланайындар. Бирөө айтуу керек, бирөө деш керек. Анан экинчиден, сиз мындай эле болуп койсоңуз, биз момундай даражага жеткирип коебуз деген сунуштар көп болот. Мен ошондон баш тартам. Кээде ойлоп калам. Канчалык какшап айтып атсаң түшүнбөй аткандан кийин кол шилтеп кетсеңби дейм да. Бирок анда кайра ошол күнү жатып алып таң атканча ойлонуп чыгасым жок. Андан көрө баш тартайын да, ошол тандаган жол менен кете берейин деп. Наполеон Бонапарт кичинекей кезинде атасы туруулум сени улуу иштер күтүп турат деп ойготчу экен. Сиздин ушундай эл көзүндөгү адам болушуңузга таасир берген үй бүлөдөгү тарбия жана ошондой эле балалыгыңыз жөнүндө айтып бересизби? Менин балалык кезим бир керемет кез. Кой кайтарган, уй кайтарган, чөп чапкан, ачка калган, бутуңду орок менен кестирип алган бир керемет кез. Жата калып арыктан суу ичкен, нанды ыргытып жиберчүбүз арыктан. Бир кыйлага чейин агытып, себеп агып келгенче жумшап калат, ошону жечүбүз. Анда оору жугат деген болчу эмес. Калпагыбызга сууну сүзүп алып туруп эле астында жатып алып фильтр кылып калпакты. Ошентип суу иччүбүз. Укмуш. Ал кез керемет. Ал кайталангыс. Азыр издеп таппайсыздар андайды. Биринчи премьер-министр Сингапурдун Ли Куан Ю ошонун формасында ошол биздин азыркы акыбалыбыз тиги Сингапурдун акыбалындай болчу. Ал Сингапурду абдан көтөрдү, камтып, ал деген презумпция невиновности дегенди конституциядан жоготту, жазаларын бир аз катуулатты. Анан бир аз кичине демократиялык көз түрүш болбосо дагы, бирок Сингапурду көтөрдү. Ошол сиз 15 жылдан бери биздин психология билгенден кийин ушундук биздин Кыргызстаныбызды мен кыргызмын деген мактанганга, коркпой, үрүкпөй, мен кыргызмын деген сөзгөнгө качан кайсы пландары өнүктүрүү сиз келип калсаңыз кандай деп? Биринчи айттым, биринчи тартып жасасак, анан өзүбүздүн касиеттүү кыргызга таандык болгон каада салттарыбызга келсек, баалуулуктарыбызга келсек тез эле өсөбүз. Ли Куан Ю 3-чү дүйнөдөн 1-чи дүйнөдөгө дейин китебин карап чыгыңыз. Эмнеден баштаган? 3-чү дүйнөдөн 1-чи дүйнөгө кантип чыкты? 30 жылдын ичинде Сингапур ушундай болду. Малайзияны караңыз. Эмнеден баштады? Айланайын, кыргыз гезиттерин жар салбаганы калбады го. Мадумаров келсе баарыбыздын бутубузду кыргат экен деп. Мен кандай деп айттым мен? Эгер мамлекеттин казынасына, элдин жетим жесир мунжу майыптын казынасына кол салса, колун кыркыш керек деп атам. Жетет го эми демократия. Атасы менен энеси Кыргызстандан болсо да жетет го демократия. Мына азыр кыблага карап намаз окуганга караганда, Госдепке карап намаз окугандар отурат жогорку кеңеште. Алар ушу кыргыздын келечегин ойлойбу? Эч качан. Дядюшка Сем деп саясатын жүргүзүшөт. Ошолор сырткы келбети, кебетеси, кийими кыргыз болгон менен ички жан дүйнөсү кыргыз эмес. Капа болсун, мен айтып эле коеюн ачык. Саясатчыга келгенден кийин албетте бир нерседен кол үзүүгө туура келет да. Себеби адамзаттын жашоо күнүмдүк тиричилигинде кыйынчылыктар болот. Эгер сиз бир нерседен көз жумуп кетпесеңиз, сиз анда бир элиңиз үчүн же биз үчүн бир нерсени жасай алмак эмессиз да. Ошол кол үзүп кетүүгө мажбур кылган нерсе эмне болду эле сизде? Жеке эркиндигим. Жеке эркиндигим. Жана Жылдыз айткандай, мен деле сиздердей жаш болгонмун да. Өмүрүмдө бир дискотекага барып көргөн жокмун. Жеке өзүңдүн бир каалоолоруңдан баш тартуу. Кээ бир кафелерге барып алып, отуруп алып, ошол тең туштарым сыяктуу сиздердин жашыңыздарда бака шака болгум келет эле, бирок боло албайм. Адахан Кимсенбаевич, сиз жантан бери жаштардын орчунду делген, аларды бүгүнкү күндө түйшөлтүп жүргөн, кайсы бир деңгээлде өзүңүздүн турмуштук маселелериңизге байланыштуу суроолорун тыңдадыңыз. Ал эми программанын эрежеси боюнча алып баруучуда дагы бир канча суроолор бар. Алардын саны 5.
Сизге чейин ушул Дилмаектин коногу болгон Данияр Нарымбаев мырза алардын 4 суроосуна туура жооп берген экен. Азыр сиз бул кишиден дагы жакшыраак жыйынтык көрсөтөм деп ойлойсузбу? Жок, эч качан. Өзүңдөр ойлосоң бирөөнү шер ойло дейт. Кайдан? Мүмкүн мен 5өөнүн бирөөнүнө да жооп бере албайм. Кайдан билем? 5 суроо, аларга жооп чындык же жалган деп гана эки сөздүн бирин айтып жообун тандайсыз. Даяр болсоңуз баштасак. Баштаңыз. Кристалл структурасы бири-бирине окшош, бир дагы кар бүртүгү жок. Чындык. Туура жооп. Дельфиндер эки көзүн тең жумуп укташат. Дельфиндер такыр уктабайт. Бир гана көзүн жумуп уктайт экен. Чагылган же күндүн күркөрөгөнү 25 чакырым алыс аралыкта даана болот. Чындык. Туура. Иттердин жып билүү сезими адамдыкынан 1000 эсе күчтүү. Жок. 1000 эсеге жетпейт. Жаңылып калдыңыз, чындык деп табышат экен окумуштуулар. Индияда ойноо карталары 4 бурчтук формасында. Чындык. Карта ойноп турмун, билбейм. Тоголок формада экен. Тоголок. Мүмкүн. Эки суроого туура жооп бердиңиз. Куттуктайбыз. Рахмат. Ушундай эле суроолорду сизден кийинки катышуучулар дагы жооп берип мындай сынактан өтөт жана алардын катарындагы сиздин ордуңузду көрүүчүлөр баалайт. Азыр болсо биз кыска тынууга убакыт берсек. Тилекке каршы биздин окуу жайлардан келген студенттердин суроо берүү мүмкүнчүлүгү аягына чыкты. Адахан Кимсанбаевич, азыр сиз өзүңүздүн сурооңузду залга узатасыз. Кыргызстандын келечегин жасай турган саясатчыларга ишенесиздерби? Биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, же колубуз бар, көзүбүз бар. Алты саныбыз аман дегендей. Биз жасалганда ким жасайт? Кыргызстандын келечеги бул жаштардын келечеги. Бир гана элдин колунда эмес, ошондой эле ошол элди башкарып турган акылдуу, тажрыйбалуу кишилер болуп турса, жана өзүнүн сиз айткандай өзүнүн каалоолорунан өзүнү тыя алса, ошондо менин оюмча Кыргызстан өнүгүүгө жол табат. Рахмат. Жооптарды жыйынтыктасак, Адахан Кимсанбаевич, сиз бүгүнкү программабызга курбол келген жоксуз. Жанатан бери узатылган суроолордун арасынан эң мыктысын тандап, өзүңүз баалаган студенттерге белек берсеңиз болот. Бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучулары республиканын мыкты окуу жайларынын бири делген эл аралык Ататүрк Ала Тоо университетинин студенттери. Кол көтөрүп койсоңор. Жана өткөн чыгарылышта жеңишке жетишкен Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери болуптур. Болсун. Сиз азыр ушул студенттердин арасынан берилген суроо, жоопторду баамдап туруп, кайсыл тарабы жеңишке жеткендигин так аныктап берсеңиз. Эки тарабына тең мен 5 деген, келечеги кең болсун деп, эки тарабын тең жеңүүчү деп, себеп ушундай жаштар бар. Мен биздин мамлекеттин келечеги бар деп ойлойм. Эки тарабы бирдей мага. Рахмат. Эми программабыздын кийинки бөлүгүндө сизге чейин келип катышкан коногубуздун атайын калтырган тапшырмасы бар. Үнүңүздү чыгарып жалпыбызга тааныштырып көрсөңүз. Нарымбаев дейт Данияр Ильич го, Ага. Что правильнее для Кыргызстана? 7% порог прохождения партии ФЖК или 9%? Бұл кайсынысы туура деген го, ошол 7%, 9% деп жогорку кеңешке өтө турган. Ошо пайызды сураптыр, менимче 9. 10% кылса да болот, 9% кылса себеп баягы кокту болот, майда барат,
партиялардын баары ошол элдин толук көпчүлүк ишенимине ээ болуш керек да. Катышкандардын эсебинен. Рахмат. Эрежеге ылайык сиз дагы мындан кийинки көрсөтүүгө келип катыша турган мейманыбызга тапшырма калтырасыз. Алдыңызда Мен кыргызча калтырам, болобу? Болот. Жарайт. Адахан Мадумаровтан деп жазып, чапталган жерине кол тамгаңызды калтырып койсоңуз. Бирок абдан философствовать эте турган суроо жаздым. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз бүттү. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен мейманыбызды узатып койсок. Адахан Кимсанбаевич, биз сизди чыга бериштен күтөбүз. Рахмат, салам. Адахан мырза, ушул жерден бүгүнкү программа боюнча сиздин оюңузду билсек, берилген суроолордун арасынан кайсы суроо сизди бөтөнчө таасирлентти? Атам жөнүндө берген суроо. Сизди кыжырланткан суроо болдубу? Жок. Биздин көрсөтүүгө дагы бир рет чакырсак катышат белеңиз? Дайым даярмын. Рахмат анда, урматтуу аудитория, сиздерге кайрылуу. Сиздердин пикир боюнча биздин каарманыбыз бардык суроолорго ачык айкын жооп берип, кеңири баарлаша алдыбы? Адахан мырза абдан так жана өзүнүн ички дүйнөсүн бизге ачып бере алды. Бул жакта эч кандай ортобузда орусча айтканда пробел болгон жок. Сиздин маегиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Көп ойлонгон адамдын чачы агарат дейт. Адахан Кимсанбаевичтин да чачтары агарып баштаптыр. Абдан ойчул адам экен, сизге чоң рахмат. Микрофон. Адахан Мадумаров суроолорго абдан так жооп берди. Дагы бир жолу оратор экенине ишендик дагы, тастыктады да ораторлугун. Адахан Кимсанбаевич, эми жыйынтык сөз сизде. Биринчиден, көрсөтүүнүн негизинен абдан туура уюштурулган. Жасалмалуулук азыраак болуп баягындай бир ачуу суроолор берилгени бул абдан туура болду. Биринчи каналдын жамаатына ийгилик каалайм. Жакшылык болсун, ар дайым мондай теңдигибиз бийик болуп жакырап, жакшы маалыматтардын үстүндө жүрө бергенди Алла насип эткен болсун. Жаштарга каалаганым ушунчалык мен кубандым. Көпчүлүк учурда мен сындайт. Аракет жасабайсыздар, умтулбайсыздар, көп нерсеге кызыкпайсыздар дегендей кылып, бүгүн ошондой кандайдыр бир күмөн сезимдеримди эки жогорку окуу жайдын жигиттери, кыздары аны жокко чыгарууга жакшы түрткү беришти. Ар дайым ылайым ушундай болсун. Кыргыздын жигиттеринин, кыздарынын төбөсү көктө көрүнүп жүрө бергенди Жараткан насип эткен болсун. Келечек ушу жаштардын колунда гүлдөгөн Кыргызстанды бакубат, бай мамлекет ушу кишилердин колуна өткөрүп берүүнү Алла насип эткен болсун. Сиздерге рахмат. Катышуучуларга жана телекөрүүчүлөргө көрсөтүүнүн каарманына ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсем, бүгүн Дил маек көрсөтүүсүндө мейманда өлкөдөгү белгилүү саясатчылардын бири Мадумаров Адахан Кимсанбаевич болду. Толук бир жумадан кийин көрүшөбүз. Жолукканча.